азыркы учурда башкача болуп атат да, чын келгенде. Мисалы, квартал сайын барып, медициналык кароодон өтүш керек экен. Канча жол, канча кезек, канча акча, канча убакыт деген маселе бар. Андан тышкары мына Казакстанда товарлардын өтпөй турганы, иши кылып өтө көп маселелер бар. Мигранттардын акыбалдары боюнча биз жакында Москвага барабыз. Мамлекеттик думанын, Госдуманын депутаттары менен жолугабыз. Анан бул маселелердин баардыгын көтөрөбүз, тизмелеп алып. Анан дагы бир сустар айтылды, балким биргеликте жумуш топ түзүп туруп, жерлерде ал акыбалдарын көрүп, анан ошол жеринде чечкенге аракет кылыш керек болуп атат да. Абдан көп маселелер болуп атат. Сиз дагы жакында төрага атайын расмий иш сапар менен барган атпайбы? Барсызбы ошолордун катарында? Мен дагы бармын. Негизи ошондо атайын мамлекеттик думанын өкүлдөрү менен жолугат экенсиздер да. Конкреттүү кандай сунуштарды берейин деп максат кылып атасыз? Эми мисалы азыр биздин төрагабыз бар, делегациянын башчысы. Бул протокол боюнча төрагадан өтүнүп туруп айтканы туура эмес да, антебиз мынтебиз депчи. Бул баардыгы даярдалып тургандан кийин консолидациялык чечим менен биз сүйлөйбүз. Биздин атыбыздан төрага сүйлөйт, Кудай буюрса. Бирок ал жерде эң башкысы ошо мигранттардын ал акыбалы, ал жактагы биздин бизнесмендердин товарлардын жүрүшү, булар дагы бир эң башкы темалардын. Мындай сунуштар акыркы ушул бир айдын ичинде аябай көп болду. Себеби 1 миллиондон ашуун жараныбыз миграциялык учет тургандыгын Россия өзү билдирип атат. Бул ар бир Кыргызстандын ар бир айылында бул ушул иштеп аткан угул кыздары бар. Ошондуктан бул жалпы маселеге айланып калды. Мына жакында төраганын ушул официалдуу иш сапары болгон турат. Биз ошол жерде мен дагы ошол курамында бармын. Ошол Россиянын Госдумасында бул маселени көтөрөбүз сөзсүз түрдө. Мыйзамдарына ошол биздин Евразестин алкагындагы жарандарга жеңилдик берүү боюнча маселе сөз көтөрүлөт. Мындан тышкары жана кара тизме деген дагы аябай чоң бир немеге айланып калды. Элдерге бушаймандык этип атат да көбү. Мына кечээ эле жакында дагы чалышты, ошол штрафы бар кишилерди бул жактан киргизбеген аз келген чыгарбай да калыптыр. Штраф төлөйсүңөр, анан чыгасыңар деген. Эми аны сотто караш керек экен. Бул жагынан албетте бул биздин жарандардын өзүндө дагы бар. Себеби ошол штрафты бузгандан кийин убагында төлөп коюш керек. Бирок негизинен көп маселелер бар. Мен ойлойм биргеликте ошол төраганын официалдуу визитинде көп маселелерди коюп чечүүгө аракет кылабыз биз. Саламатсызбы? Россиянын бир катар мыйзамдарына өзгөртүү киргизилгенден кийин биздин журтташтарга аябай бир топ кыйынчылыктар жаралып жатыптыр. Ошол боюнча мыйзамдарга кандай өзгөртүүлөр сунуштап жатасыздар? Анан кийин сиздердин коллегаларыңыз, кесиптештериңиз көтөрүп кетти. Жанагы Евразиялык экономикалык биримдикке киргендерди жок дегенде ошолорго чыгарып жеңилдиктерди караталы деп ошол боюнча айтып бересизби? Бул Россия Федерациясынын ички мыйзамы, алар Госдумадан ошол жалпы эле мигранттарга медициналык кароодон өтүү боюнча ушундай мыйзам кабыл алып атат. Бул деген бир жылына 2 жолу өтүп турганга милдеттүү болот биздин мигранттар. Бул өзү биринчиден акча каражат 3 миңден 6 миң рублга чейин, анан кийин кезекке, ал өтпөсө жумуш калбайт деген. Бул биздин мигранттар аябай чоң сокку болот да. Ошондуктан биз бул жолку кеңештен мен да көтөрдүм, бир канча депутат да көтөрүп, эртең бүрсүгүнү биздин спикердин официалдуу визити болот, Россияга баратат, Госдумага. Ошол жерден ушу маселени көтөрүп, биз сураныңыз деп суранып атабыз, сураныңыз деп. Жок дегенде биздин мына ЕАЭСтин ичиндеги өкүлдөргө, мүчө өкүлдөргө, биздин Кыргызстандын мүчө, Кыргызстан ошого жеңилдик алыңыз. Буну жылдырып турсун, кое турсун деген маанеде суранып атабыз. Буну сүйлөшүү менен гана биз сурана алабыз. Госдумадан дипломат жол менен ошол орус мамлекетинин депутаттарынан биздин делегацияларга да суранса, мүмкүн жылдырат бизге, жеңилдик берет. Биринчиден алардын аябай каттуу коюп аткан маселеси алардын жарандык укуктары, адамдык укуктары. Көптөгөн үй бүлөлөр азыр атасы бул жакта, балдары ал жакта, же энеси бул жакта, балдары ал жакта калып калды да. Анын себептери бирөө ошол кандайдыр бир укук бузуулар болгон болсо дейт. Айып пулун төлөгөндөн кийин эле баары бир алар кандайдыр бир тизмеге түшүп калып, кирүүгө мүмкүн болбой атат да. Ошондогу көптөгөн ата-энелер бул жакта чыркырап отуруп калды дагы, алар балдары ар жакта калып калды. Же балдарын бери карай алып келе албайт, же өздөрү барып балдары менен
чогуу жашай албайт. Ошондуктан биз концепцияны момундай кылсак деген сунушту киргизип атам. Кече жакында маалымат чыкты, 1.200.000 жакын кыргыз жарандары сыртта. Анын дээрлик бир 70-80% Россия Федерациясында. Ошондой болгондон кийин аларды экономикалык жактан кайра кысымга учуратпай, мүмкүн кош жарандуулук маселесин карап көрүшүбүз керек. Себеби алар киндигин үзө албайт. Баары бир кыргыз үчүн бөтөн жерде жашаш мүмкүн эмес. Биздин каада салтыбыз боюнча дагы бөтөн жерде сөөк калтырыш бул өтө оор тиет, каттуу тиет. Ошондуктан ушул кош жарандуулук маселесин мүмкүн ушул процессти башташыбыз керек. Же баягы мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй жеңилдиктердин так аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Алар Кыргызстандын бирдей болгон бюджетинен көбүрөөк акчаны Кыргызстанга салып атат. Ошентип жүрүп, бирок Кыргызстанда жарандык укукка ээ эмес. Алар жер сатып ала албайт. Алар там сатып ала албайт өзүнүн менчигине. Мына ушундай коркунучтарыбыз бар. Эң негизгиси алардын балдары келбети кыргыз болгону менен ички жан дүйнөсү кыргыз болбой калып атат. Бул да коркунучтуу маселе. Ошондуктан биз муну аябай терең карап чыгып, бир комплекстүү түрдө карашыбыз керек деген сунушту киргиздим. Кудайга шүгүр. Депутаттар туура көрүү менен колдошуп атат. Биз эми азыр биздин комитет тийиштүү токтомду даярдайбыз. Эртең мамлекеттик думага расмий сапар менен баратканыбыздан кийин ал жерде да көтөрүлөт. Андан келгенден кийин тийиштүү токтом долбоорун даярдап чыгарабыз. Саламатсызбы? Могу мигранттардын укуктарын коргоо боюнча бүгүн кесиптештериңиз бир катар сунуштарды айтышты, өз пикирлерин билдиришти. Сиз деги эле бул дипломатиялык жол менен иш алып барган адистердин бирисиз. Мыкты. Ошол боюнча өзүңүздүн сунуштарды берсеңиз. Биздин мекендештерибиз башка мамлекеттерде иштеп аткан, окуган жана жашап аткан маселелер көп. Биз мен тышкы иштер министри болуп иштеп атканда ошол маселеге кун коюп, ар кандай сунуштарды киргизип коюп, кээ бир биздин сунуштарыбыз, кээ бир демелгебиз ишке ашырылган. Мисалы, бул биздин мейкинг карт боюнча ушул мыйзам чегинде биз тийиштүү чечимдерди кабыл алдык. Азыр ушул маселе чечилди. Мындан тышкары биз буюрса кийинки жумада Москвага төрага баш болуп барып келейин деп атабыз. Делегациянын курамына мен кирдим. Мен жеке түрүндө ушул диаспоранын өкүлдөрү менен жолугушуум пландарым бар. Буюрса алар менен жолугуп биз акылдашайын деп атабыз. Кайсы багытта, кайсы маселелерге принципиал түрдө биз кун коюп иштешибиз керек. Мен биринчиден алар менен баарлашып, андан кийин ушул жерде биз комитеттин мүчөлөрү менен ушул маселени талкуулаганбыз. Чечишибиз керек. Маселелерди биз өкмөт менен чогуу, биздин министрлерибиз кабинетинин мүчөлөрү менен чогуу иштешибиз керек. Сөзсүз түрдө биздин мекендештерибизге биз жардам берип коюшубуз керек. Кайсы жол менен бир нече багыттар бар. Биякта биз тыгыз байланышта диаспораларыбыздын уюмдары менен иштешибиз керек. Ошол уюмдар аркылуу биз тийиштүү жардам берип койсо болот. Анан кийин тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык жол менен иштеш керек сөзсүз түрдө. Анан кийин миграциянын өкүлчүлүгү аркылуу өзгөчө Россия Федерациясында биздин кызматкерлерибиз, мигранттарыбыз жана мекендештерибиз менен тыгыз байланышта иштеш керек. Алардын адам укуктарын сактап, анан кийин кандай күбөлөр менен алар душар болсо, ушул маселелерди алар чечиши керек.